Бүгүнкү күндө декларация тапшыруунун экинчи этабы жүрүп жатат. Ал 1 майга чейин болот. 1 майга чейин демек жеке ишкерлердин баары, алардын арасында кимдер кошулбайт? 0, 0,1, 0,5 жана 1% дагы бирдиктүү салыктын ишкерлери алар декларация тапшырууга милдеттүү эмес. Андан сырткары патенттин негизинде ишмердүүлүк жүргүзгөн ишкерлер декларация тапшырбайт. Андан башка ишкерлердин баары декларация тапшырууга милдеттүү. Бизде бардык мамлекет боюнча бардык мамлекет салык башкармалыктарында бирдиктүү терезе деген бар. Бирдиктүү терезенин алдында ошол биздин салык мекемесине онлайн тапшыра албай, өздөрү бизге бул жака жардам сурап келишет, тапшырууга жардам берип койгула деп. Ошого бардык биздин бирдиктүү терезенин кызматкерлери аларга жардамын көрсөтүп, логин паролду унутуп калган болсо, же буга чейин ала элек болсо, логин паролду бекитип беришип, логин паролдун негизинде алардын жеке кабинетине кирип, декларацияны толтурууга биздин кызматкерлер жардам беришет. Жана кезек күтүүлөрдү азайтуу максатында биз жана түштөнүү убактысына дагы атайын нөмөт каратып, андан сырткары онлайн негизи эле көпчүлүк 90%дан ашуун бүгүнкү күндө ишкерлер онлайн негизде тапшырышат. Онлайн бул жеке кабинет аркылуу тапшырылат. Жеке кабинетке кирип онлайн тапшыруу үчүн аларда логин пароль болуш керек, же болбосо жана түндүктөн электрондук кол тамга дегенге ээ болуш керек. Андан сырткары жеке ишкерлер, мисалы физикалык тараптар декларация тапшырууга милдеттемеси бар. Жеке тараптар декларацияны тапшырбаса, аларга 1000 сом айып пул каралган. Эгер жеке ишкерлер тапшырбаса, аларга 3000 сом айып пул каралган. Эгер юридикалык жакты түзүп декларация тапшырбай койгон болсо, аларга 7000 сом айып пул каралган. Бүгүнкү күндө декларация тапшыргандардын көлөмүн айта кетсем, жеке жактар, физикалык тараптар 987 адам тапшырыптыр, жаран. Ал эми жеке ишкерлер болсо 4553 жеке ишкер бүгүнкү күндө бирдиктүү салык декларациясын тапшырууга жетишти. Ошол бирдиктүү салык декларациясын берүүгө, тапшырууга милдеттүү болгон тиешеси бар жарандарды жана жеке ишкерлерди өз убагында 1 майга чейин келип бирдиктүү салык декларациясын тапшырып кетүүгө чакырам.